координаторлукту оңой эле кишиге бере бербейт. Орчундуу момент болот биздин кызматыбызда. Демек, мынакей 20 жыл стажыңыз бар. Уюму пайда болот да Кыргызстанда. Ошол уюм Оорулууга кандай мисалы жардам берилет? кичинекей кезинен башталат да. Аябай активдүү Ошол айтып кеткен факторлор бул белоктор. экспресс лабораториясына звонить этип сурап көрүңүз. Тилекке каршы бизде пока ал жок. Сабырдуулук керек да, сабырдуулук. Саламатсызбы, урматтуу Ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүн биздин конокто Нарбеков Тимур Омурович. Кечирим сурайм сизден. Тимур, бизде эми кыргыздарда жакшы эле эме бар. Омурович деп, же менин отчеством Абдыказиевна деп айтпай, Тимур мырза деп, сизге ушу Тимур мырза деп эле кайрылайын. Кандай дейсиз? Жакшы. Тимур мырза, сиз өзүңүз онкология институтунда стажыңыз 20 жылдай болуп калыптыр, өзүңүз жазганда. Божомолдоп. Ординатура менен чогуу айтканда, мына кафедрада иштейт экенсиз, сабак берет экенсиз. Демек, сиздин билимиңиз баягы терең. 20 жылда деген баягы толугу менен эле информация ала турган убакыт болуп калат эмеспи? Мына бүгүн мен да билбеген маалымат жөнүндө өзүңүз жөнүндө айтып кетесизби? Эмне үчүн ушу онкологияны тандадыңыз? Анын ичинен гематология кафедрасында сабак берип атасыз. Ушу кан оорулары менен эмнеге ушуну тандадыңыз? Чоң рахмат Жапар эже, мени чакыргандыгыңыз үчүн. Негизи өзүм ординатураны биздин медакадемиябыздын госпиталдык терапия кафедрасынан бүтүргөм. Өзүмдүн кесибим боюнча терапевтмин. Кийин ошо ординатурадан кийин бизде биздин агайыбыз академик Райымжанов, Абдухалим Райымжанович негиздеген Кыргыз гематология илимий центри борбору бар болчу. Ошол кезде ошол жака мен аспирантурага тапшыргам да, гематологияга. Ошол 2005 жылдан бери ошо гематология чөйрөсүндө бабында иштеп жүрөм. 2017 жылдан баштап ошо өкмөттүн чечими менен бизде эки кызмат бириккен болот да, ошо онкология менен гематология. Экөө биригип институт болбоду, Экөө биригип ушул улуттук борбор болду. Улуттук онкология жана гематология борбору. Мекемеси да бирикти ошол кезде. Ошо бардык документтери, структурасы ошо реформа болуп биригип, эки кызмат биригип калды. Бул бириккени бир чети туура да болуп эсептелет. Бирок албетте гематологиянын өзүнүн дагы башкача өзгөчө эмеси бар, спецификасы. Бирок азыр ошо 2007 жылдан бери ушул бир институт, бир центр болуп иштеп келип жатабыз. Негизи өзүмдүн негизги багытым ушу гематология. Гематологиянын ичинен ушул кан агуу оорулары менен көбүнчө иштейм да. Бул жанагы гемостаздын бузулушуна байланыштуу гемофилия деген дарты бар. Ошол гемофилия дартынын координатору болуп эсептелем. Эң жакшы. Сизге бул координаторлукту оңой эле кишиге бере бербейт. Демек, мынакей 20 жыл стажыңыз бар да, азыр айтып кеткендей. Ошого умтулууңуз бар, ошон үчүн координатор деген жөндөйт да, Албетте, ошол бизде ушул кызмат, гемофилия кызматы өзү 2008 жылдан 2007 жылдан башталып атат. Ага чейин биздин бейтаптар адаттагыдай эле ошол кан агуулардын кесепетинен кайрылганда жанагы бизде өзүңүз билесиз, жана компоненты крови деп коебуз, кандын компоненттери плазма деген зат бар. Плазманы куюп, ошол жетишпеген факторлор, канга керектүү 8-фактор, 9-фактор плазманын ичинде болгондуктан ошол плазманы куюп, анан кан агууларды токтотчук да. Анан 2007 жылы ошондой, башкача айтканда, орчундуу момент болот биздин кызматыбызда. Гемофилия бейтаптарынын уюму пайда болот да Кыргызстанда. Ошол уюм аркылуу Дүйнөлүк гемофилия федерациясы деген уюм бар Канадада.
Ал уюм именно ушул гемофилия бейтаптарына жана ушул гематолог адистерге жардам берген уюм. Ошолор 2008 жылдан баштап бизге көп көмөк жашай баштады да. 2008 жылдан баштап ошол гемофилия кызматында жакшы өзгөрүүлөр болду бейтаптарга да, адистерге да. Ошонун ичинен көптөгөн мындай программалар башталды, эл аралык. Анын ичинде окутуулар башталды адистерди. Биринчи ирет гематологторду, андан кийин стоматологторду, лаборант адистерин, физиотерапевттерди, ортопедтерди, медициналык айымдарды, психологторду, ушундай жанагы бригада деп коет, комплексный комплекстик бригаданы түзүп биздин Кыргызстаныбызда ошол гемофилия бейтаптарын сиз өзүңүз билесиз, бул жанагы тубаса оору кичинекей жаштан башталат, өмүр бою коштолот. Ошол себептен буларга өзгөчө ушундай бир медициналык подход дейбиз керек. Ошого байланыштуу биз 2008 жылдан баштап ошол жумушту жүргүзүп жатабыз да. Азыр Кудайга шүгүр көптөгөн жакшы ийгиликтүү натыйжаларыбыз бар да. Мен билип калган себебим, сиздер баягы бир суроо менен кайрылгансыздар. Организационный суроолор менен ошондо таанышкам. Нурбек Оразалиев. Ал өзү ошо гемофилия оорусу менен ооруйт. Ооба. Анан ошол обществону башкара турбайбы? Президенти, обществонун президенти, өзү да ошол бейтап биздин. Жана ошондой эле биздин ошо коомдо врачтар бар. Жанагы айтып кеткен адистер, ортопед, стоматолог, физиотерапевт, алар да ушул эмеге коомго как эме катары, мүчө катары чогуу иштешет да ошо бейтаптар менен. Мындай өзүнчө бир мындай конструктивдүү симбиоз да бейтаптар. Өзүнчө клуб сыяктуу болот да, оорулууларга. Ооба. Мисалы бизде ушундай оорулуулар көп эмеспи? Мисалы мен өзүм дерматолог катары аутоиммунный оору, мисалы эле алайлык, псориазды. Ошондой псориаздын обществосу жок да бизде. Ал эми гемофилия боюнча мынакей аябай активдүү татышат экенсиздер. Мына жакында эле сиз менен онкология институтунда жолукканда гемофилия күнү деп белгилеп чоң конференция өткөрүп атыптырсыздар. Эми практически оорулууга кандай мисалы жардам берилет? Мисалы бир эле мисал келтире аласызбы? Мисалы бирөөнүн гемофилия оорусу бар экен дейли. Вот гемофилия оорусу качан биринчи ирет диагностика болгондон кийин бул негизи тубаса да ошо врожденный. Кичинекей кезинен башталат да. Анда сиз башынан баштап айтып келели. Биринчи гемофилия деген оору эмне экенин, анан барып кандай жардам берет ошого өтөлү. Ошо менен ирет менен гемофилия деген оору деген эмнеге ошого жөндөмө берип, ал эмне түшүнүк? Кантип билем мен гемофилия экенин? Негизи ошо гемофилия кандын сейрек оорусу, тубаса, сейрек, гемостаз оорусу. Бул ооруда генетикалык дефекттин негизинде кандын уюшуна керектүү факторлор бар. Ошол факторлордун жетишпестигинен келип чыгат да. 8-чи фактор жетишпесе гемофилия А деген дарт, 9-чу фактор жетишпесе гемофилия Б деген дарт, 11-чи фактор жетишпесе гемофилия С деген дарт. Эң татаалы ошол эме. Ушул үчкө бөлүнөт негизи, бирок клиникалык абалы бирдей эле болот да, сүрөтү. Кан агуулар менен коштолот. Себеп дегенде ошол айтып кеткен факторлор бул белоктор. Белоктор кандын өзүнүн курамында бар, плазмада. Жанагы бир жерибизди вдруг травма кылып алсак, же кесип алсак, бизде гемостаз системасы иштейт да. Гемостаз системасы ошол канды ошол жердеги тромбту пайда кылып, жана травма болгон жерде. Анан ошол кандын токтошуна себеп болот. Бул нормада. Бул нормада. Ал эми бул бейтаптарда ошол факторлор жетишпестигинен ошол тромб пайда болбой калат. Жана факторлордун бирөөсү жетпей калса, 7-чи, 8, 9, 11. Бирок сиз туура айттыңыз, башка да факторлор бар. Негизи өзү факторлордун саны бир 13-15тин тегерегинде, жалпы эл аралык классификация боюнча.
Анан ошолордун ар бирөөсү да өзүнчө оору болуп эсептелинет. Мисалы үчүн биринчи фактор жетишпей калса болот. Жанагы гипофибриноген эмия же афибриноген эмия деп коебуз. Экинчи фактор жетишпей калат. Мисалы үчүн бизде ошондой да бейтаптар бар, өтө сейрек кездешет да. Жетинчи фактор, 10-чу Аны фактор. кантип билет? Лаборатордук метод менен? Албетте. Бул лаборатордук метод менен билет, бирок тубаса болгонуна байланыштуу бул баланын эгерде гемофилиясы бар болсо, ал уже башкача айтканда төрөт үйүнөн баштап эле диагностика аныкталат да. Себеп дегенде негизи гемофилиянын айтып кетиш керек 3 абалы болот. Жеңил, орто, оор. Бул жанагы фактордун деңгээлине жараша болот да. Оор абалдагы гемофилия ал ошо төрөт үйүнөн эле байкалат. Бала төрөлгөндө эле жанагы башында гематома менен төрөлөт да. Аны биз медициналык терминде кефалогематома деп коебуз. Жана эненин курсагынан чыкканда бул физический напряжение да. Ошол себептен уже баланын жанагы мээсин башынын тегерегинде анча мынча урунду болсо эле көгөрүп калат да. Көрүп туруп айтасыз, көгөрүп калат. Анан ошондой эле жана киндигин кескенде пуповинный кровотечение деп коебуз. Ошол узакка болот. Анан ошондой эле жана мелена деп коебуз, ошо ичи карындан кан кетет да. Анан ошондой эле ошо гинеколог, акушер врачтар неонатологду чакырат төрөт үйүнө, анан ошол жерден эле диагноз аныкталат да, ошо тяжелый формасы. Клинический, анан уже лабораторна жана биз айтып аткан жана гемостаздын эң алгачкы жанагы параметрлери бул жанагы АЧТВ деген показатель бар. Ошону аны биздин врачтарыбыз билет жакшы. Ошол АЧТВ узак болот да. АЧТВ любой лабораторияда жасалат. Азыр мүмкүнчүлүк болуп калды, бардыгы лаборатория, өкмөттүк да, мындай башка да лабораториялар баары жасап калышты. Анан кийин ошол АЧТВдан кийин уже биз прицельно тиги факторду текшерсек болот. Фактордун деңгээлин. Ошол 8-9-тучу. 8-9 дегеним ошо өзү эл аралык классификациясында азыр ошо гемофилия А, Б деп эле кетет. 11-чи фактордун жетишпестиги гемофилия С. Ал ошол 11-чи фактордун жетишпестиги деп аталат да. Кечирим сурайм. Сиз айттыңыз мына төрөлгөндө билинет. Төрөлгөнгө чейин боюндарда билинеби, диагноз коюлабы? Бул да жакшы суроо, бирок бул жерде азыр ошол жанагы аныктамасына кайтсак, гемофилия менен негизи эркек балдар ооруshат. Ал эми аял кишилер болсо ошол генди алып жүрүүчү, же ташуучу деп коет, носитель. Носитель деп коет. Себеп дегенде бул жанагы хромосомалык X хромосома алып барат. Байланыштуу жанагы половой X хромосома туура айтасыздар. Бул жерде аял кишиники 2X болгондуктан бирөөсү жагыр калса, экинчиси здоровый, соо болот да. Анан ошондо компенсатордук механизм иштеп, аял кишилерде мындай симптоматика болбойт. Бирок алар ошол генди алып жүрүшөт. Алып жүрүп, жана эркек балдарына атасынан да алып. Албетте. Атасынан, эгерде атасы гемофилия болсо, анда кызы носитель болуп калат да. Да, небересине, өзүнүн баласына, атасына небереси болуп калат турган. Ооба. Небереси. Анан бул жерде эми жанагы эгерде аял киши өзү билсе, ал носитель экенин, анда ошол боюнда бар кезинде пренаталдык диагностика деген бар. Тилекке каршы бизде пока ал жок, бирок дүйнө тажрыйбасында бар. Пренаталдык диагностикадан аныктаса болот. Балада гемофилия барбы, жокпу. Бирок бул эмне максатта? Бул максаты баланы алып коюш максатта эмес. Бул ата-эне ошого даяр болуш максатта. Тимур мырза, сөзүңүзгө аралчы, азыр ошо пренаталдык диагностика деген азыркы лабораторияларда жасала баштады. Эгерде биз азыр жардамчыбызга сурап көрөлү, экспресс лабораториясына звонить этип сурап көрүңүз, пренаталдык диагностика гемофилия жасалабы азыркы күндө же жасалбайбы деп. Анан жооп бергенде биз макул. Негизи лабораториядан айтып кетчү дагы нерсе, ошо экспресс лабораторияда Тилек деген доктур иштейт, лаборант. Ал ошол биз бардык биздин ошол эл аралык
көпчүлүк семинарларга катышты. Билимди тилек лаборант. Тилекти. Дайыма ошо катышат эмеспи? Дайыма Мейли катышат. Ошко барабы же Бишкекте болобу. Ошо Ал бизге аябай эсимде. жардам берди да Тилек. Ошо сиздерге терең ыраазычылык, себеп дегенде ал окуп кийин ошо азыр биз ошол лабораторияга жөнөтүп атабыз. Себеп дегенде ишенебиз. Ал адис мыкты адис. Бизде анча түндүккө да түштүккө да барып келдик обл больницаларга. Биз менен чогуу барып ушундай волонтердук жумушун аткарып келди да. Эң жакшы. Мен ойлойм, Тилек угуп атса, Тилекке ыраазычылык. Бул эми биздин көрүүчүлөр да билип кетиш керек. Мен ушул лаборатория экспресс плюстун негиздөөчүсүмүн. Анан ушул айтып кетсем даже тарыхый бир окуя да. Канчанчы жылы эсимде жок. Биз ошо Барнаулдан фирманын аты эмне эле эсимде жок. Ошол фирмадан биз жанагы свертывающий факторлорду алып, анан конференция техностандарт деген ошондон алып, анан кийин аларды чакырып бул жака жолун төлөп берип, баарын эметип, ошол эле институт гематология Райымжанов баш болгон эмеде аны менен сүйлөшүп, ошо өткөрүп, ошону аны Оштон өткөргөн эсимде. Азыр сиз айтпасаңыз мен унутуп коюп турмун. Бишкектен да өткөрдүк, ошол сиздерге чоң рахмат. Ошо адистерди алып келип, жакшы конференция болду да. Мындай практически илимий жана практикалык жакшы конференция болду ушул гемостаз ооруларына. Жакшы. Мына азыр ушул эле медицина күнү болбоду кечээ делечи, сиздин өткөн майрамыңыз менен куттуктайм. Жакшы, анда сөзүбүздү улантып берели. Демек, гемофилия ошол аял кишилер ташуучу болгондуктан аларда оору болбойт. Ошол эркек балдары оорушат. Эркек балдары оорушуп, ошол жанагы 3 абалды айтып кеттим. Оор, орто жана жеңил. Оорду ошол 4 түйүндө аныкталат. Же болбосо ошо бала жанагы чоңойгондон баштап ошол жанагы жөрмөлөй баштайт, тиштери чыгат, эмгектене. Ошол кезде гематомалар башталат да. Гематомалар жанагы кожный, терисинде жана мышечный. Эмеге терең жана үстүртөдөн, терең жана үстүртөдөн ушул гематомалар жанагындай шишиктер, канагуулар. Көгөрүп барган жери. Көгөрүп, анан ошондой эле жанагы кровотечениялар, канагуулар. Мурдунан канагат, көп насабый, тишинен канагат. Анан жана айтып кеттим, иче карындан канагышы мүмкүн. Анан ошондой эле жана гематурия деп коебуз, жана заара менен кан аралаш болуп калат. Анан ички внутренний кровотечениялар. Анан наружныйлардан ошол эң мындай гемофилиянын визитный карточкасы бул гемартростор жана муундарга канагуулар болот да. Ошол оор даражада да и орто даражада башталат да. Кичинекей эле активность болсо уже кан агуулар коштолот. Көбүнчө бул жанагы нагрузочный суставтар дейбиз. Көбүнчө бул жанагы тизе муундары, ошондой эле чыканак муундары, жана башка муундар да болушу мүмкүн. Жана жамбаш мууну, кызыл ашык муундары. Анан ошондон улам эң проблемасы ошол кан агуулар көп болуп, муундарды талкалайт экен да. Анда кичинекейинен эле билине турбайбы? Кичинекейинен билинип, уже кичинекейинен майып болуп калат да балдар. Башкача айтканда баса албай калат. Бул жана гемофилиялык артропатия деп коебуз. Ортопеддер жакшы билет. Уже муундар жараксыз болуп калат да, майып болуп калат. Эгер лечение болбосо, бул абал ошо лечение болбосо. А эми мен жана сизге айтып кеттим пренаталдык диагностиканы. Бул ата-эне даяр болуш үчүн. Себеп дегенде азыркы учурда гемофилияны дүйнө жүзүндө ушундай жакшы монитордук абалга жетип калды да. Себеп дегенде ошол жетишпеген факторлор бар, дарылар. Аны алдын алуу колдонсок, башкача айтканда профилактика. Анда ошондой кесепет болбойт экен, балдар жакшы чоңоет экен. Жөнөкөй соо балдардай эле ойноп, мектепке барышып, спорт менен машыгып, единственно ошол жана дарыларды куюп туруш керек, мал менен. Ошол негизинде гемофилияда азыр
жакшы ушундай өзгөрүүлөр бар. Биз ошол профилактика абалын өткөрө алабыз. Оор даражадагы бейтаптарга, даражадагы бейтаптарга, ошондой эле ар түрдүү хирургиялык жардам бере алабыз. Мисалы үчүн сүннөткө отургузуу маселеси бар, балдарды тиш жулдуруу маселеси бар, тиш дарылоо. Ошонун баарын тең ошол дарылар себептүү аткара алабыз да. Башкача айтканда гемофилия азыр кадимки эле адамдарга окшоп жакшы мындай өнүгүп өсө алат да балдар. Өзүнүн оорусу менен баягы түшүнүп, ошо менен кошо баягы сүйлөшүп, качество жизни жакшы алып барса болот экен. Эң туура айттыңыз. Именно жашоо сапаты ошо башка нормалдуу адамдардай эле болуп калат экен да. Ошону биз жанагы башында айтып кеткендей, жанагы коомдук бирикме бейтаптардын. Ошол бирикмеде биз гемофилия мектеби деп коебуз, школа гемофилия. Ошонун баарын тең ата энеге, балдарга түшүндүрөбүз. Жанагы дарылар, кандай дарылар, качан сайылат, кантип сайылат. Даже бизде ошол балдар 10 жаштан баштап уже өздөрү өзүнө сай алат да ошол дарыны. Самовидение деп коебуз. Ошондо канча киши орточо эсеп менен ошол коомдо? Негизи да, Кыргызстан боюнча бизде маалымат азыр эми биз көп жылдан бери ушул жанагы чоң маселе бар, регистр маселеси. Бейтаптардын регистр маселесин уже жасап атабыз. Ошол жумушта элекпиз. Эми ошол бизге кайрылуу боюнча болгон маалыматтар боюнча азыр 411 бейтап бар. Ошол коомдо, ошол коомго да кирет алар мүчө катары. И бейтап катары бизде биздин ооруканаларда учетто, диспансердик. Ошонун 350-сү гемофилия А түрүндө, башкача айтканда 8-чи фактор жетишпейт. Калганы, значит, гемофилия Б. 9-чу фактор жетишпейт. Ошонун 50% бейтаптардын 50% 16 жашка чейинки балдар. Мындай суроо туулду анда, Тимур мырза, сиз азыр айттыңыз, ошо бүткүл дүйнөлүк коомго кирип, ошолордун кеңеши менен программадабыз депчи. Мисалы, көп эле проблема болду. Сиздердин коллегаларыңыздар ушул лаборатория экспресске канча жолу кайрылды эле, 7-чи фактор жок болуп атат, 8-чи фактор жок болуп атат депчи. Анан ошондой эле азыр эле айтып кеттиңиз, пренаталдык диагностика боюнча. Ошол суроолор боюнча ошол баягы айтып кетпесек, туура да, мисалы, Европа, Америка бизге караганда алдан эче эрте өнүккөн. Ошолордон сурасак болот экен да. Кандайча биз пренаталдык диагностика, лабораторный диагностиканы кандай жасасак болот? Ошол эле жетишпеген факторлорду, мисалы, ошол эле жана Барнаулдан, Россиядан алчубуз. Алардан жок болуп калышы да мүмкүн да, ар кандай шарттар болот. Ошон үчүн баягы эле запасной варианттар менен, алар менен катышта болсок болот экен да. Туура айттыңыз. Анда сизге кайрылыш керек экен ошол жерде. Бул жерде сиз азыр жакшы. Бул эми как коллега катары да. Бул сиз азыр чоң маселени көтөрдүңүз. Бул организациондук жумуш, медициналык кызмат, ошол именно лаборатордук кызмат жагдай. Негизи азыр сиз байкасаңыздар, биздин өкмөтүбүз акыркы мезгилде көп көңүл буруп атат, каражат буруп атат ошол медициналык тармакка себептегенде. Албетте бул ден соолук, элдин ден соолугу эң биринчи приоритет. Өкмөттүн байлыгы биринчи адамдар. Туура айтасыз. Анан ошол себептен азыр ушул жалпы ушул генетикалык оорулар, генетикага байланыштуу оорулар азыр ушул бирден бир актуалдуу суроолордон да Саламаттык сактоо министрлигинде жана сиз билесиздер, жана неонатальный скрининг деген бар. Уже азыр ошол жумуштар жүрүп атат. Башкача айтканда, ошол генетикалык ооруларды эртерээк диагностика кылып, жана эртерээк лечениясын, башкача айтканда дарылоо ыкмаларын колдонсо, жакшы результат болот да, жыйынтыктар жакшы болот. Ошон үчүн, урматтуу көрөрмандар, өзгөчө биринчи төрөттө деги эле кийинкилеринде деле
пренатальный диагностика деген азыркы кезде көп эле лабораторияларда, өкмөттүк лабораторияларда азырынча жок, бирок частный лабораториялардын көбүндө болуп калды. Ошону сөзсүз өтүү зарыл. Мгм. Ну, негизи урматтуу көрөрмандарга айтарым, ушул кан агуулар өзү кеңири таралган симптомдор. Ал не обязательно тубаса, башкача айтканда, приобретенный да эмелери бар, тиги нарушениялар, формалары. Ошол себептен эгерде кан агуулар болуп турса, мисалы үчүн мурдунан, тишинен, тиги бир жерин кесип алса көп канат токтобой, же болбосо жанагы эме көгалалар жөндөн жок эле өзүнөн өзү эле пайда болуп турса, анда негизи адистерге кайрылыш керек. Ошол жанагы кандын курамындагы жанагы гемостазга байланыштуу параметрлерди көрүш керек да. Себеп дегенде бул бир симптомдордун бул бизге башкача айтканда эртерээк диагностикага көмөктөшөт да, диагностика. Канчалык эрте кайрылса, ошончолук жакшы эмеспи ооруда. Дагы бир жолу эгерде мына сиздин эле айткан белгилерди кайталап кетейин. Мен дагы 2 жолу кайталаса ашыкча болбойт. Кан акса тишинен, мурдунан, кичинекей балдардынбы, чоң кишининби токтобой, Анан жөндөн кээ бир жерде кичинекей эле жер болгондо эле көгөрүп калса тери, анда сөзсүз врач, гематологко кайрылыңыздар. Мынакей биздин Тимур мырза онкология институтунда, гематология бөлүмүндө, гематология кафедрасында 20 жылдан бери ушундай тажрыйба алып иштеп келе жатат. Ошон үчүн эч кандай чыдап жүрө бербөй, көз ачыктарга барбай, интернет менен өзү дарыланбай, специалисттерге, адиске келиңиздер, кайрылыңыздар. Токтоп калат деп эле жүрө бербей. Туура айттымбы? Туура айтасыз. Мынакей сиз азыр айтып кеттиңиз, диагностика, профилактика жөнүндө жакшы эле айттык, лечениянын да түрлөрүн да айтып кеттиңиз, хирургиялык метод, анан кийин кан куюу методдору деп ошол боюнча дагы бир жолу айтып кетесизби? Бул ошону улантсам, негизи гемофилияда колдонуучу дарылар бул факторлор. Ошол концентрат деп коебуз. Мурда башында айтып кеткендей бизде жок болгондуктан плазманы куйчук. Плазманын ичинде ошол факторлор бар, бирок кичине көлөмдө. Азыркы учурда уже азыркы эмес, эми чын айтканда бул тарыхта 1960-жылдардан баштап уже концентраттар чыга баштаган. Ошону айтып кетесизби? Плазма деген эмне, концентрат деген эмне депчи? Кандын эмесин. Кандын ичиндеги суюктукту плазма деп атайбыз да. Өзү кан өзү 2 бөлүктөн турат. Значит, биринчи бөлүгү клеткалар, биздин эң керектүү клеткаларыбыз жана эритроцит деп коет, ичинде гемоглобин, бул жанагы кычкылтекти ташыйт эритроциттер. Ошолор жетишпегенде азгандуулук деген оору бар, ошол келип чыгат. Экинчи клеткалар бул анемия боюнча, урматтуу көрөрмандар, сурооңуздар болсо, ссылка боюнча көрсөңүздөр болот. Анемия боюнча сиз менен маектешкенбиз. Экинчи клеткалар бул лейкоциттер, бул башкача айтканда иммундук коргоо биздин организмибиз. Эгерде алар жетишпесе, бул да өзүнчө бир көйгөй, иммунодефицит деп коет. Анан үчүнчү клеткалар бул тромбоциттер. Тромбоциттер ошол кандын уюшуна керектүү клеткалар да. Биринчи башкача айтканда алар ошол плацдарм болуп берет да, жанагы травма болгон жергечи. Анан бул андан сырткары суюк бөлүгү кандын плазма деп аталат. Плазма деген ушул өзүнчө бир кереметтүү бир суюктук да. Себеп дегенде бардык адамдын организминдеги нейрогуморалдык, эндокриндик, биохимиялык процесстер ошол плазмада болот да. Себеп дегенде бул өзүнчө бир ошол кандын дарыясы да, башкача айтканда бардык процесстер ошол плазманын ичинде болот. Жана ошол биздин азыркы маегибизге байланыштуу белоктор,
факторлор ошо плазманын ичинде болот да. Аны биз азыр билебиз, ошол механикалык жол аркылуу бөлүп чыгарылат. Кан борбору деген бизде уюм бар. Ошол плазма, башкача айтканда, тоңдурулган свежо замороженный плазма деп коет. Ошол материалды медицинада кеңири колдонобуз. Ошо гематология, онкология, хирургия, ожоговый бардык башкача айтканда көп тармактарда колдонобуз да. Анан ошол плазманы биз колдонуп жүрчүк ошол гемофилия дартында. Себеп дегенде анын ичинде ошо факторлор бар да, 8 9 бүт факторлор бар. Бирок анын ичиндеги факторлордун көлөмү өтө аз да. А 70-жылдан баштап уже мындай искусственный концентраттар чыга баштады. Башкача айтканда алар искусственный эмес, ал натуральный. Бирок кандан бөлүп чыгарат. Бирок анын ошо порошогу бир эле башкача айтканда флакону 10-20-30 плазманы басып өтөт да. Ушундай эмеси кубаты жагынан. Ошол эле бир эле флаконду куюп, биз башкача айтканда бейтаптын кан агуусун токтото алабыз да. Ошол факторлор бизге ушу 2008-жылдан баштап келе баштады. Анан ошону биз азыр көбүнчө негизги багытыбыз ошол лечение по требованию деп коебуз. Качан кровотечение, кан агуулар болгондо ошону беребиз, кан токтотконго. Бирок эң жакшы вариант бул жанагы профилактика, алдын алуу берүү. Ошол леченияны эгерде колдонсок, анда жана башында айтып кеткендей, балдар аман-эсен чоңоет да. Анда жанагындай осложнениялар, башкача айтканда кесепеттер, муундарга болгон кесепеттер, башка кесепеттер анда болбойт эле да. Бирок ошого биз баратабыз. Бир чоң көйгөй бул факторлордун баасы. Өтө кымбат болгондуктан биздин деңгээлибиз мындай экстренный жардамдарга жана кээ бир учурда плановый учурда да эмелер болот, режимдер. Ошону колдонобуз да, ошол дарылардычы. Башкача айтканда ошол концентраттарды. Мен интернеттен окуп калдым, ушу тромбоцитарная масса жок деп, баасын да жазбаптыр, деги эле таппай атабыз деп. Ошол суроо кандай? Тромбоциттер бул ошол жанагы клеткалар, алар биринчи очередь жана башкача айтканда бизде эме бар го, суу сактагычтар бар го, дамбалар. Ошол дамба болуп бере турган клеткалар ошол тромбоциттер да. Алар ошол биринчи очередь ошол жанагы эмени жабат, рананы. Анан ошонун үстүндө жанагы факторлордун каскад реакциясы башталат. Анан акыркы жыйынтыгы биринчи фактор жана фибриноген, фибрин болуп, жана аркан болуп, ошол дамбаны бекемдейт да. Бирок бул жерде гемофилия оорусунда тромбоциттердин саны жакшы болот. Алар түшпөйт. Бул жерде жанагы факторлор жетпейт да. Көрдүңүзбү? Мен да билбейм ушул суроонучу. Жанагы тромбоцитопенический пурпура деген оору бар, болезнь Верльгофа деп коебуз. Ошондо тромбоциттердин саны түшүп кетет, бирок ошо клиникасы бирдей болот да, мына кровотечениялар, кан агуулар. Аларды жанагы мурду тише канайт, денесинде көгалалар болот. Бул бир жерин кесип алса, операция болсо токтобойт. А сиз айткан азыр жана пробиркадагы плазма, кургак плазма, ал кайсы фирмадан келет? Кайсы жактан, кайсы өлкөдөн келет? Азыр негизи көп фирмалар дүйнө жүзүндө ушул эме менен алек, ушул фарм индустрия менен европалык эмелер бар, бренддер. Азыр баасын айтып кетесизби? Баасы ушул орточо эсеп менен ошо мурда бир эл аралык единица деп коебуз. Ошол 1 америкалык доллар болчу да. Башкача айтканда бир флакону 1000 единица болсо, башкача $1000 экен да. Аны бир эле саябыз биз сайганда. Кээде ошондойдон, мисалы үчүн операцияга муктаж болуп калса, кээде ошондойдон 3-өө, 4-өө же 5-өө бир сайылат да, бир сайылат. Анда эсептеп көрсө, анда кандай чоң чыгаша болот да, чыгым болот. Эми азыр бул эми башкача айтканда башка түрлөрү
фарм индустрияны өнүгүп, азыр искусственный факторлор чыга баштады. Генетикалык жол менен чыккан, анын рекомбинантный деп коет. Ошолор өчүп чыккандыктан байланыштуу тиги плазмалык дарылар арзандап калды. Арзандаганда ошол тиги 1 единицасы 0,5ке, 0,3кө, 0,2ге түшүп калды да, жанагы башкача айтканда мурдагыдай кымбат эмес азыр. Ооба, канча конкуренция, канча илим өнүккөн сайын ошондой болуш өзү мыйзам ченеминде күтүлөт, жакшы. Анан азыр болсо дагы айтып кетейин дегеним, азыр 2-3 жылдын ичинде генный терапия деген чыгып калды. Генетикалык терапия, ошол жетишпеген генди бөлүп чыгарып, аны вируска жүктөп, анан бейтапка сайганда, ал вирус барып, векторный вирус деп коебуз, боорго барып, ошол жетпеген генди бүтөп коет экен. Ошондо адам жанагы факторго муктаж болбой калат экен. Ошо генный терапия деген чыкты, гемофилия Ага да чыкты, Бга да чыкты. Бул азыр эң башкача айтканда илимий жогорку, башкача айтканда жетишкендик да бизде. Жакшы. Деги эле медицинада башка тармактарда сыяктуу эле медицина оорураак тармак деп айтсак болот. Анткени адам кандайча пайда болгону, анан деги эле жараткан бизди, ар бирибизди ар кандай жаратканы, оорчулуктар көп эмес, бирок ошого карабай баягы илимий прогресс болуп атат. Мейли технология жагынанбы, мейли фармация жагынанбы. Ошон үчүн баягы врачтарда тажрыйба көп. Ошон үчүн биздин кардарылар билиш керек, биздин врачтар башка өлкөдөгүлөрдөй эле окуп, өнүгүп, өсүп, үйрөнүп атышат. Ишеним көбүрөөк болуш керек, сыйлоо көп болуш керек биздин врачтарга, ишеним көбүрөөк болуш керек, Азыр ошо акырын-акырындан менимче ошо жана гражданский сообщество деп коебузбу, ошол граждандык сектор, ошо жанагы аң сезимдери, ушул медицинага болгон, кызматкерлерге болгон эмелери да уже кыйла эле өзгөрүп калды деп эсептейм. Бирок албетте бар кемчиликтер көп эле бар. Негизи бул системанын ичинде эми акырын-акырындан ошо чогуу биригип ошо өкмөт, саламаттык сактоо, адистер, жарандар бар бириксек, ошол бул маселелерди чечсе болот дейм. Туура, Тимур мырза, жанагындай мына жакында эле болуп өткөн тез жардам машинеси менен барган медициналык кызматкерди мазактаганы, ошондой көрүнүштөр азайыш керек. Туура. Анткени бардык адамзат ушундай прогресске өтүп баратат. Анын ичинде сөзсүз бири бирин сыйлоо болбосо, анда кандай катнаш болот? Туура. Сабырдуулук керек да, сабырдуулук. Туура. Тимур мырза, сиз биздин кардарга эле эмес, медиктерге, мына мисалы мен врачмын, аябай көп информация алдым сизден. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Сиз азыр кайсыл этаптасыз? Кандидатский же кайсысын жасап атасыз? Негизи кандидаттык жумушум бар. Аны ошол канча жылдан бери бүтүрө албай жатам. Бирок ниет бар ошо бүтүргөнгө. Илимди жасаш айтат го, ийне менен кудук каскандай дейт. Бирок сиздики ошондой натыйжалуу, өзүңүзгө жаккандай болсо жакшы да, эптеп-септеп жасап койбой. Ийгилик каалайм сизге да. Чың ден соолукта болуңуз, өзүңүз, жакындарыңыз баары ден соолукта болсун. Рахмат, сиздерге да. Рахмат.